Самара Каримова тамашоочу Мурат Жалиевди издөөдө. Ал акча карызбы? Ырчы Самара Каримова тамашоочу Мурат Жалиевди издеп жатканын билдирди. Ал бул тууралуу өзүнүн интернет баракчасына жазып чыкты. Сүрөттөгү мырзаны ким көрдү? 5 күндөн бери таппайм. Сураныч, табышып коюңуздар. Ким тапса түз сүйлөштүрсө түсүнчүсү бар деп таап берген кишиге 201 убада кылып Мурат Жалиевдин сүрөтүн тиркеп койду. Пикир калтыруучулардын сөздөрүнө берилген жоопторго караганда Жалиев Каримовага акча карыз, бирок ырчы бул тууралуу ачык айткан жок. Редакция Мурат Жалиевге жеке номуруна чалып байланыша алган жок. Таластагы үйүнөн чыккан 14 жаштагы кыз 5 күндөн соң оштон табылды. Каухар Абасбеков үйүнөн 17 апрелде чыгып кеткен. Дайынсыз болуп жаткан 14 жаштагы Каухар Абасбекова Ош шаарынын табылган. Талас облустук милициясы билдирди. Буга чейин өспүрүмдүн Таластагы үйүнөн 17 апрель күнү болжол менен саат 7:40 чыгып кеткени айтылган. Такталбаган маалыматтар боюнча кызды Бишкектеги сумдан көргөндөр да болгон. Өспүрүм 5 күндөн кийин табылган, бирок маалымат жалпыга маалымдоо каражатында бүгүн гана билдирүү болду. Укук коргоо органдары Каухарды 4-5 күндөн кийин эле Оштон табышкан. Абалы жакшы. Алдын ала маалымат боюнча өспүрүм чоңдордун уруксатысыз эле Бишкек менен Ош шаарларын кыдырып көрүүнү чечкен, дешти милициядан. Ушул тапта Каухар жакындарынын жанында экенин кошумчалады.